Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биздин алгачкы онлайн сабагыбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы санатооч, эсептик санатооч жана бөлчөк санатооч. Бүгүн биз сабакта санатооч деп эмнени айтабыз, эсептик санатооч деп эмнени айтабыз, бөлчөк санатооч деп эмнени түшүнөбүз, ошолор боюнча сөз болмокчу. Балдар, алгач силерге суроо берсем, заттын санын көрсөтүп турган сөздөрдү белгилегилечи. A варианты 4, B варианты 7, В варианты 6 да. Жакшылап ойлонобуз балдар. Азаматсыңар. Туура жообу А вариант. Канча ручка? 4 ручка. Балдар, анда эмесе санатооч деген эмне деген суроого чогуу жооп издейбиз. Заттын санын, эсебин, иретин билдирген сөз түркүмү бул санатооч деп аталат экен. Санатооч сөздөр канча, нече, канчанчы, нечинчи, канчо, нечө деген суроолорго жооп берет. Мисалы, ал сени күтүп 2 көзү 4 болду. Ал сени күтүп канча көзү 4 болду? 2 көзү 4 болду. Ал сени күтүп 2 көзү канча болду? 4 болду. Демек биздин сүйлөмдө 2 санатоочту кездештирүүгө болот. Балдар, санатоочтор маанилериндеги жана грамматикалык жаратылышындагы айрым өзгөчөлүктөрүнө ылайык 6 топко бөлүнөт. Анда эмесе карайбыз. Биринчи эсептик санатооч, экинчи иреттик санатооч, үчүнчү жандама санатооч, төртүнчү бөлчөк санатооч, бешинчи чамалама санатооч, алтынчы топ санатооч. Демек биз бүгүнкү темада санатоочтун 2 түрү эсептик санатооч жана бөлчөк санатооч боюнча маалымат алабыз. Биринчи бул эсептик санатооч. Заттардын кээде кыймыл аракеттердин сан жагынан өзгөчөлүгүн бул эсептик санатооч билдирет экен. Мисалы, чарбада 100 000 кой, 500 уй бар. Чарбада канча кой, канча уй бар? Чарбада 100 000 кой, 500 уй бар. Демек биринчи сүйлөмүбүздө 100 жана 500 деген санатоочтор катышты. Анда эмесе экинчи сүйлөмдө карайбыз. Ат баспайм деген жерин 100 басат. Ат баспайм деген жерин канча басат? Ат баспайм деген жерин 100 басат. Демек экинчи сүйлөмүбүздөгү санатооч бул 100. Үчүнчү сүйлөм. Биз дарыядан чыктык жол менен 6400 кол менен. Биз дарыядан чыктык жол менен канча кол менен? 6400. Бир нече санатоочторду мисал келтирдик. Балдар, дагы силерге кошумча маалымат, эсептик санатоочтун башка түрлөрүнөн өзгөчөлүгү эч кандай мүчөнүн жардамсыз уңгу түрүндө келгени эсиңерге сактап калгыла. Андан кийин бул бөлчөк санатооч. Мындай санатоочтор бир бүтүн нерсенин канча бөлүктөргө бөлүнгөнүн, анын бөлүктөрдүн канчасы жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билгизүү зарылдыгынан келип чыккан. Мисалы 4дөн 3, 2ден 1 жана башка ушул сыяктуу. Балдар, бөлчөк санатоочтун өзгөчөлүгү бул жөндөмөлөрдүн эң акыркысы чыгыш жөндөмөсүнүн дан мүчөсү аркылуу уюшулат. Эсиңерден чыгарбагыла. Балдар, анда бир нече мисалдарды карап көрөбүз. Бул жерде эсептик жана бөлчөк санатоочторго мисалдар келтирилген. Мисалы, биринчи бул эсептик санатоочко 1 китеп, 2 окуучу. Ал эми бөлчөк санатоочко 2ден 1, 5ден 3. Дагы мисал, канча окуучу? 3 окуучу. Ал эми экинчи сүрөдө токоштун канча бөлүгү? 8ден 1 бөлүгү. Азаматтар, дагы ага карай жүрөбүз. Азыр көнүк иштейбиз. Биринчи сүйлөм. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Биз бул сүйлөмдөрдө мен биринчи сүйлөмдөгү катары иштеп берсем, ар бир сүйлөмгө суроо берүү аркылуу биз санатоочту таап алабыз. Биринчи сүйлөм. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Жигитке канча өнөр аздык кылат? 70. Демек биринчи сүйлөмүбүздө 70 деген санатооч катышкан. Ал эми калган сүйлөмдөрдү силер дептериңерге өз алдынча иштейсиңер. Экинчи сүйлөм. Гүл жигит Арукиден 2 жаш улуу. Үчүнчү сүйлөм. 2 бала айылды көздөй келе жатышты. Төртүнчү сүйлөм. Азыр 5-класста окуйт. Бешинчи сүйлөм. Раянанын чоң энеси 60га чыгып калган. Анда эмесе балдар, бүгүнкү теманы жакшы түшүнгөн болсоңор, мен силерге үй тапшырма берем. Үй тапшырмага бир нече санатоочко мисалдар келтирип, санатоочторду берем. Силер ошол санатоочторду колдонуу аркылуу сүйлөм түзүп келесиңер. Ал санатоочтор
5, 2'den 1, 9'uncu, 25, 32, 10'dan 1, 7.